Премьер-министр Улукбек Марипов Ош, Баткен, Исфана автожол тилкесин оңдоо иштерин көзөмөлүнө алат. Балдардын шал оорусуна каршы эмдөө башталды. Кыргызстанда калктын саны 6,637,000 түздү. Ак мөөр операсы 20 жылдан кийин кайрадан сахнада. Өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Өкмөт башчы Улукбек Марипов Ош, Баткен, Исфана автожол тилкесин реабилитациялоо долбоорунун ишке ашырылышынын жүрүшүн көзөмөлгө алды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Эл аралык маанидеги жолдорду жакшыртуу долбоору Ош, Баткен, Исфана жолунун транспорттук потенциалын жана коопсуздугун жогорулатууга, ошондой эле Бишкек-Ош жол тилкесиндеги жаратылыш кырсыктарынын тобокелдигин кыскартууга багытталган. Долбоор Ош, Жалал Абад областарында ишке ашырылат жана эки компонентти карайт. Биринчи Ош, Баткен, Исфана автожол тилкесин реабилитациялоо. Экинчи Бишкек-Ош жол тилкесиндеги жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу. Учурда Централ консультант консультациялык компаниясы тарабынан подрядчик тандоо жана курулушту көзөмөлдөө үчүн долбоордук сметалык документтерди, тендердик документтерди даярдоо иштери жүрүүдө. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь-октябрь айына карата подрядчик тандалып, куруу иштери башталат. Коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу аталган долбоорду ишке ашырууда тоскоолдуктар болуп, иш токтоп калган. Белгилей кетсек, долбоордун ишке ашырылышы премьер-министр Улукбек Мариповдун жеке көзөмөлүндө турат. Эл аралык маанидеги жолдорду жакшыртуу долбоорунун донору болуп Япония эл аралык кызматташтык агенттиги саналат. Өлкөдө балдардын шал оорусуна каршы вакцина сайылып баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги маалымдады. Эмдөө 19 апрелден 19 майга чейин жүргүзүлөт. Вакцинаны 3 жана 5 жаштагы, тагыраагы 2016 жылдын 1 апрелинен тарта 2018 жылдын 15 февралына чейин төрөлгөн балдар алат. Эмдөө бекер. Учурда Кыргызстанда шал оорусуна каршы дарынын 180 000 дозасы бар. Дагы алып келүү пландалууда. Жалпысынан 270 000ден ашуун бала эмделет. Буга чейин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Тажикстанда балдардын шал оорусу чыкканын жарыялаган. Уюмдун адистери абалды экинчи деңгээлдеги өзгөчө кырдаал катары баалашкан. Министрлик Кыргызстанда 1993 жылдан бери поливирус жок экенин, 2002 жылдан тарта республиканын полиомиелиттен эркин өлкө сертификаты барын эскертти. Полиомиелит балдарды өлүмгө чейин алып барган инфекциялык оору. Кесепети адамды өмүр бою коштоп жүрөт. Дарттын дабасы жок, бирок вакцинанын жардамы менен коргонсо болот. Кыргызстандын калкынын саны 6,637,000 жетти. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда туруктуу калктын 1/3 34% шаар жерлеринде, ал эми 2/2 66% айыл жерлеринде жашашат. Жалпы калктын 1/3-нен көбүн балдар жана өспүрүмдөр түзсө, 57% эмгекке жарамдуу адамдар жана 8% эмгекке жарактуу курактан жогоркулар. Өлкөдө жалпысынан 100ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Анын ичинен эң көбү кыргыздар 4,836 000 адам, өзбектер 985 000 адам жана орустар 341 000 адам. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын чоң сахнасында 20 жылдан ашык убакыттан кийин Ак мөөр опера дастаны кайрадан жаңыртылып коюлду. Бул туурасында Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Премьерага президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов, биринчи вице-премьер Артем Новиков жана өкмөт мүчөлөрү катышты. Опера дастандын дирижеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Жумакадыр Каниметов болсо, койгон режиссеру Искендер Сартбаев, ал эми сүрөтчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Маратбек Шарафидинов, балетмейстер коюучусу Тилек Кийизбаев, хормейстери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Карагул Тиленчиев, либрентону Кыргыз Республикасынын эл акыны Акбар Рыскулов жазган. Ак мөөрдүн ролун Айзирек Момунова, болотту Тилек Найманбаев, Жантайханды Кайымбек Кускаков, Гулипаны Гүлнөр Ниязбаева аткарган. Эскерте кетсек, Ак мөөр опера дастаны алгачкы жолу Кыргыз сахнасында коюлганда Керим Турапов болоттун ролун аткарса, Эсенбүбө Нурманбетова Ак мөөрдүн ролун аткарып элге тартууланган. 20-21-22 апрелде аба ырайы кескин өзгөрөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору билдирди. Маалым болгондой, көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жайт. 22 апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын областтарынын дыйканчылык аймактарында, Тоолуу райондорунда кар жайт. 21 апрелде түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад областтарынын, күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областтарынын. 22 апрелде түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык көл областтарынын
областарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Аба сууйт. 22-23 апрелдерде түнкүсүн Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде, Талас, Ысык Көл областарынын дыйканчылык аймактарында, 24 апрелде Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт.